Жигар машина жактуу көрдүңбү? Инстаграмга короткий тарттым. Ютубка кеңири шашпай тартайынчы. Туугандар, Belgian X50 наличкага сатылбайт, вукуп өткүзүп берем дейт. Кимден десеңер, Белес парктан. Белес парктын офиси мына жерде. Өзүбүз ушул жерде авто реклама тартып атабыз. Реклама сразу эле айтайын, бекер туугандар, азырынча бекер. Ким машина сатам, вукуп өткүзүп берем дей турган болсо, мына парковкага келе бересиңер. Мен өзүм айдап жүргөн машинада ушул Белес паркка оформление болгон туугандар. Мына сыртын карачы, Жигар. Кандай көрүнөт машина? Дискаларын, баллондорун карачы. 4 запас летний бар дейт. Зимада жакшы абалда экен да. Летасы да почти жаңы эле дейт, кош берилет дейт. Машинада эмне болгон болсо, эчтекесин алып калбайм, бардыгы берилет дейт. Комплектациянча максималка 4 айнектен электро көтөргүчтө, пробеги 187 миң экен, Жигар. Көрдүң а? Алгандан бери өзүм айдайм дейт. Өзүм ондай магнитоласы, электроскорочник, автохолд, спящий, эконом, спорт, мына подъемдон түшкөндө булар жандырат, ошо окшом айдашта. Лобойда кичине трешинасы бар экен а. ВЖ регистратор полный кошулуп берилет, 70 май дейт. Панорамасы бар, өзүм мондай мына жерлери кызыл, ток кызыл деп коет, эмне деп коет? Кокон келес а? Ошондой. Панорама. Деганза да муну карасаң. Ичи эваполитер салынган, жакшы каралган. Үстүн панорамасын көрсөтсөң, өтө сонун көрүнөт. Крышасын ачасың, үстүнөн бир кызды чыгарып алсаң, чачы жайылып, ушундай болуп жүрө берет. Belgian X50 2024 1.5 турбо болот туугандар. Патошкасын айтпай калдым а. Башында айтат элем, кечирим сураймын. 2 жыл мурун мен ютубка тартканмын ушул машиналар жаңы салондон чыккандачы. 130 миң первоначалка берип алганмын болот дейт. 2 жыл төлөп койдум, дагы 26 ай калган дейт. 48 айга чыккан эле. 26 ай калганбы? 130 төлөгөн болсом 150 миң берсин, алып кете берсин дейт. Жакшылап содалашсаңар, ошо 130 миң берген болсо, ошону эле берсе өткүзүп берем. Белес паркка келесиңер, договор силердин атыңарга өтөт, калган өзүңөр төлөп кете бересиңер. Күнүнө 3 миңден, айына 90 миң болуп калат а? Жакшыбы? Каерде? Мына жер биле, кана, эмне биле? Мына жерде кичине бакындай неме уруп кетти. О, так базасы таза экен, бу грузовойго тийип кетти дейт. Анан мына жеринде кичине бар экен. Буда кече кар жаады го. Ошондо бир тирик жыгач келип түштүр да, ана шагычы. Коюп койгон экен, ушул жерге түштү ушундайды. Бул соска менен багана мен сордурса чыгабы чыкпай белем, ылдыйдан болсо түртүп бериш керек. Анан неге берип атасыз? 2 жыл айдап коюпсуз, 2 жыл ушунча төлөп туруп, чын да, бирок айына 90 миңден 24 ай төлөп туруп, 130 миңге өткүзүп жүрген дагы бир жагынан ичиң атышат да туугандар. Не болуп атат десем, мүкәм бир 3-4 айдан бери документ маселеси дейт. Жолу жок болуп атат. Реестрдан чыга албадым, айла жок дейт. Болбосо өзүм төлөйт элем дейт. Ошол берген акчамы берсин хачабы дейт. 150 миң додат 130 миңге берет экен. Калган 26 айда өзүңөр төлөп кетесиңер. Машина боюнча колдон келишинче көрсөттүк. Калганын өзүңөр келип, жолуксаңар, звонок кылсаңар, бардыгын дагы кеңири айтып берет. Алдаркасын колодкаларды алмаштырып койдум дейт. Бүгүн алмаштым. Май бүгүн алмашыл дейт. Алып эле такси ичип кетет экенсиңер. Белес паркка келсеңер, договор силердин атыңарга өтөт. Пучевой лист бекер болот, Белесте иштешиңер керек. Ошол реклама боюнча Пучевой пресс элек ушул жерге келсеңер, сатам, нарак берак өткүзүп берем болсо бекер татып беребиз. Салам алейкум.